Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коноктору ТЭЦтеги авария жана модернизациялоо үчүн чыгымдалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген убактылуу комиссиянын төрагасы Улан Примов, мүчөлөрү Акылбек Жамангулов жана Сайдулла Нишанов, кош келдиңиздер. Мындан 3 ай мурда дагы ушул комиссиянын иши башталганда сиз үчөөңүздөрдү чакырып эмнени күтөбүз деп сүйлөштү элек. Ал эми азыр болсо мына жогорку кеңеш 2 аптадан бери ушул убактылуу комиссиянын корутундусун талкуулап жатат. Ошого байланыштуу мына ар бир жыйында суроо бере турган депутаттар да көбөйүп атат да. Суроолор барган сайын көп. Себеби эмнеде? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздин сурооңуздан мурун мен сиз айтып өткөндөй ушул убактылуу депутаттык комиссия башынан түзүлгөндө кандай жагдайда түзүлгөн, чындыгында элдин арасында, ошондой эле депутаттардын арасында ушул депутаттык комиссия ишинин аягына чыга алабы, же чыга албайбы, же дөмүк боюнча чыга алабы деген ар кыл, ар кандай ойлор, коомчулукта болгон. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп тургандай, убактылуу депутаттык комиссия максималдуу түрдө өзүнө тагылган милдетти так аткарып, ушул модернизацияга байланыштуу, аварияга байланыштуу маселени баардыгын иликтеп, тактап болгондой кылып алып чыгып, мына бүгүнкү күнү 3-чү күндөн бери палата бүгүнкү күнү талкуулап атат. Ал эми албетте бул суроолор берилиши, көбөйүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби дегенде кээ бир учурларда биз байкасак болот, туруктуу бир жооп болбой атат, бирде туруп башкача жооп болуп, кайра ошол эле суроо бирок башка депутаттан болгондо дагы башка жооп болуп калып атат да. Бирдиктүү ой, бирдиктүү жооп жок болгон үчүн, ошон үчүн бара-бара депутаттардын арасында дагы мындай суроо көбөйүп, ошон үчүн ушундай бир кенен талкуу жаратылып атат. Ал эми ошол талкууга чакырылган жанагы жоопту деген деп шектелген адамдар дагы ошондой эле сиздердин айрым кесиптештериңиздер дагы бар, мурдагы премьер-министрлер дагы бар. Булардын баардыгы сиздердин суроолорго жооп берип атат. Бирок ушул депутаттык комиссиянын иликтөөсү учурунда алар сиздердин мурдагы коллегаңыздар да. Сиздер алар менен баардыгы менен өң таанышсыздар, кызматташып жүргөнсүздөр. Ушул комиссиянын жанагы корутундусун чыгаруу, иликтөө учурунда, ошол процесстин учурунда сиздерге кандайдыр бир басым, кысым же сураныч, өтүнүчтөр болдубу? Жумшартып койгула деген. Эми мен өзүмдүн докладымда дагы башында айтып өттүм, эч кандай басым же кысым убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы катары мен дагы мына убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү менен дагы сүйлөшкөндө эч кандай андай болгон жок. Баарыбыз бир пикирде мындай кенен кесир талкууладык. Ал эми сөзсүз түрдө комиссия болгондон кийин талаш тартыш маселе болот, талкуулоо маселелери болот. Бирок негизинен түпкүлүгүндө комиссиянын ою бирдиктүү болгон. Мына корутундуну кабыл алып жогорку кеңеш анан токтом менен бекитип бергенден кийин бул документ кандай күчкө ээ болот, Акылбек мырза? Эң негизгиси эми жогорку кеңештин комиссиянын, убактылуу комиссиянын негизги максатын биз аткардык деп эсептейм. Биз корутундуда бардык биз билген нерсенин баарын биз айтып, жазып чыктык да. Анан эми юридикалык жагынан бул корутунду биз бирөөнү күнөөлөп же бирөөнү иш козготуп андай укугубуз жок. Биз саясий гана баа бергенге укуктуубуз. Укук коргоо органдары, баш прокурор ушул биздин негизги кагазыбызды, ошол корутундуну алып туруп, бир саясий чечим катары ошону колдонуп, булар ишине мындай бир чоң жардам болот деп мен эсептейм да. Анан эми палатада көрүп атасыңар, 3 күндөн бери катуу талкуу болуп атат. Албетте депутаттар тарабынан көп маселелер бар. Ал маселенин баары тең каяктан жаралат? Ал коомчулук ошондой маселелерди талап кылып атат. Ар бир депутатка сураныч менен, ар бир кайрылуу менен кайрылып аткандыктан ушул нерселердин баары чыгып атат. Палата өзү башынан баштап чечим кабыл алган. Эч кандай чектөө болбош керек. Бардыгы ачык айкын. Ар бир депутат өзүнүн каалаган суроосуну жообун алыш керек. Комиссиянын ичинде дагы бир ошол иштөө учурунда мындай келишпестиктер болду окшойт. Себеби дегенде айрым депутаттар мына ошо корутунду чыкканга чейин ысымдарды, жооптуу адамдардын ысымдарын жазыш керек корутундуга деп дагы итерүү беришти эле. Анан кийин мына сиздер жаздыңыздар, бирок
жазылгандан кийин болсо баардыгы ушул тизмеге кирбей калыптыр деген дагы пикирлер айтылып атат. Бул карама каршылыктарды кантип чечтиңиздер? Эмне үчүн айрым ысымдар жазылды дагы, анан кийин жазылбагандар да ысымдар болду? Бул суроо боюнча биз бардык бирөөлөрдүн жаман көргөн адамдардын фамилиясын киргизе албайбыз. Эгер бирөөнү жаман көрсө ошону кошуш керек деген бул туура эмес. Биз кагаз менен гана такталган адамдардын фамилиясын кирдик. Алар кол койгон, ошол чечим кабыл алган жерде катышкандар. Ал боюнча бардык кагаздарыбызды тиркеп кылдык. Эми ар бир фамилиянын артында бир тагдыр бар да, анын тууган уругу, бала чакасы бар. Ошондуктан бир мындай жөнөкөйрөөк кылып, фамилияны кичине азайтып же көбөйтүп эмес, биз ушу документке гана тактап киргиздик. Ал эми сиз айткандай карама каршылык болгон жок комиссияда. Мен башынан аягына чейин катыштым. Депутаттар дагы ар дайым катышып, мындай жакшы комиссия үзүрлүү иштеди десем болот. Жогорку кеңештеги жыйындын стенограммасын албетте ошол жанагы суроо жооптордун баардыгын укук коргоо органдары да кийин алып, тергөөнүн жүрүшүндө колдонсо керек да. Бирок дал ошол ысым маселесине келгенде тергөө органдары, жанагы күч органдары, бул тактай турган органдардын баардыгы ошол сиздердин корутунда да жазылган ысымдарга эле байланыштуу тергөө ишин жүргүзөбү же башка адамдарга дагы ошол кийинки тергөө иштеринде кылмыш иштери ачылып, суракка тартылып калышы ыктымалбы? Эми мен ойлоймун, биздин тергөө органдары бир гана биздин корутундагы көрсөтүлгөн фамилиялар менен гана чектелип калбайт. Андан сырт башка дагы жагдайлар ачылып, башка дагы күмөндүү жагдайлар ачылып же башка дагы адамдар дагы тартылышы толук мүмкүн. Мына 3 премьер-министрди чакырдыңыздар, мурдагы министрлер дагы, депутаттар дагы бар, сиздердин суроолорго жооп бергендердин ичинде. Андан сырткары мына бул камактагы адамдарды дагы алып келип суроо берсек болот эле деген сунуш айтылды да. Айбек Калиев жана башкалар, Авазовдор мисалы. Ошолорду дагы жогорку кеңешке камактан чыгарып келип туруп суроо мүмкүнчүлүгү бар беле? Эми мен ойлоймун, бүгүнкү күнү тергөө иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу тергөө иштерине бул кандайдыр бир тоскоолдук же кандайдыр бир купуя сырлар чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлоймун, бул тергөө органдары өзүнүн ишин кыла бериш керек. Биз өзүбүзгө байланыштуу бүгүнкү күнү маселени талкуулап уланта беришибиз керек. Мына сиздер ачыкка чыгарган, комиссиянын мүчөлөрү ачыкка чыгарган нерселердин бири бул жанагы $600 кычкач маселеси, видеокамера маселеси, жана башка кымбат баага сатылып алынган техника маселеси болуп калды да. Көп эле баягы ошондой бунун баасы жогорулатылган деген пикирлер, сындар айтылып атты. Ошонун ичинде эмне үчүн мына бул кычкач маселеси абдан маанилүү болуп калды ушул чоң долбоордо? Эмне үчүн сиз ошону базардан сатып алып келип көргөзүүгө аргасыз болдуңуз? Мен мындай айткым келет да, биз депутаттык комиссия 3 айдан бери ишибизди алып бардык. Мына уже 4-ай кетип атат. Албетте бул Кыргызстан үчүн өтө чоң насыя болгондуктан ушунча көп убакыт талап кылды, көп киши менен биз иш алып бардык. Анан биз ошол убакыттын ичинде сездик да, жөнөкөй адамга ратификация кандай өткөн, кимге кандай кат жазган, кандай кол коюлган, жөнөкөй адамга анын кереги жок. Карапайым элге реалдуу күнүмкү жашоосунда колдонуп аткан кычкач болобу, кондиционер болобу, видеокамера болобу, ошол базар баасынан кандай алып атса, мамлекетке кандай баа менен сатып атканы жөнүндө маселе мындай кызыктар кылды да. Ошон үчүн коомчулук бул боюнча мындай көбүрөөк маалымат алганга, көбүрөөк мындай талкуу кылганга убактысын көбүрөөк кетиришти дейм да. Анан эми биз негизи жогорку кеңеш ушундай мындай ылдыйкы эмеге чейин түшкөнүбүз туура маселе. Бирок ошол аткаруу бийлигиндеги тийиштүү жетекчилердин кылган ишине байланыштуу, коомчулукта туура эмес жанагындай маалыматты чыгарганына байланыштуу мен ошол депутаттык комиссияга шек келбесин деп, депутаттарга шек келбесин деп, жеке мен өзүмдүн аброюмду эметиш үчүн ошол кечээ пленардык отурумда өзүмдүн сөзүм менен чыгып, ошол барып базардан сатып алган эле баалар менен. Эми жанакыл кычкач боюнча 250 сом турат экен базарда баасы. Ал баардык патенттери менен тастыкталган. Элибиз билсин, эмне үчүн, например, кечээ мен да айттым да, ушул кол койгон комиссияга кол койгон, жанакыл келишимдерге кол койгон адамдар үйүнө $600 кычкач алат беле, же $54 000 кондиционер коет беле.
мындай нормальный адам буга барбайт да, канчалык миллионер болсо да. А мамлекеттин акчасын болсо каалагандай тияка да бияка да кетиришкен. Бирок Акылбек мырза, сиз мисалы Кычкашты алып келип көрсөттүңүз. Ошол жердеги отурган чиновниктер ошол Кычкаштын абдан кымбат баада келип калганына жооптуу дегендей бир түшүнүк кетти да ошол жерденчи. Кандай деп? Ошол абдан мындай кымбат баалуу Кычкашты сатып алууга ошол биздин чиновниктер жооптуу дегендей бир түшүнүк кетти да. Бирок талкуунун жүрүшүндө биз муну түшүндүк. Кытай Кыргызстанга 386 миллион доллар Инексим банкы карыз бергенде, ал Кыргызстандын тиги банкына келип түшкөн эмес. Ал түз эле ошол Тибеянын эсебине барып түшүп, ал жерден ошол кытайлык компания ошолордун баарын сатып алган деп. Анда эмне үчүн биздин Кыргызстандын чиновниктери буга жоопкер болушу керек? Мындай да, жоопкер башынан баштап болуш керек эле. Эмне үчүн биз APC контрактты тандадык? Бул APC контракт, мен бир нерсени түшүнбөдүм, мына комиссияда биз изилдөө кылдык да, APC контрактты өтө мындай экономикасы өнүккөн мамлекеттер тандайт. Эмне үчүн алар жана майда чүйдөсүнө киргиси келбей эле бир дүң соодалашат дагы, ошол эл аралык бир тажрыйбаны алып туруп эле келишимге кол коет, бүттү бир компанияга берет, ал аягына чейин чыгарат, акт приемка менен принимать этип алат. Бирок биздин мамлекетибизде бир сомубуз жок болсо, бюджетибизде лишний акчабыз жок. Эртеңки күнү биз насыя алып атабыз. 20 жылдан үстүнө дагы акча кошуп туруп 500 миллион долларга жакын акчаны биз кайра мамлекетке кайтарып беришибиз керек. Ошондо биздин кызматкерлер, ошо атка минерлерибиз, электростанциянын жетекчилиги, ошол убактагы Министерство энергетиканын жетекчиликтери ар бир статья менен отуруш керек эле да. Соодалашып отуруш керек эле. А булар 390 миллион долларга сүйлөшкөн, биз соодалашканда 4 миллион доллар экономия кылдык деп мындай героизм кылып атат да. Бул героизмге жатпайт. Азыр мына биз адис эмеспиз. Адистер чукуй баштаса көрөсүңөр. Кандай деген, кече эле электро жанакы трансформаторлор боюнча Токтогул КЭСине алган баа 3 эсе арзан, а ТЭЦке алган баа 5 эсе кымбат. Бул эмне деген көрсөтүп атат. Биз азыр мындай жалпысынан эле дүң сүйлөшүп койгонбуз. Буга Кытайлар жооптуу дегенден бул болбойт. Ошол убактагы келишимге кол койгон, ошол убакта убагында чырылдап көтөрүп чыкпаган маселени жетекчилер жоопко тартылыш керек. Биздин карапайым эл билиш керек, ким мамлекеттин акча каражатын каалагандай калчаганы боюнча. Ал эми жанагы эл аралык аудиторлордогу текшерүү жүргүзсө жакшы болот эле деген Сапар Исаков депутаттардын сунушун колдоп, анан кийин ушундай болсо багыл көз карандысы болмок, саясий куугунтук сыяктуу көрүнмөк эмес дегендей пикирлер айтылбадыбы? Буга сиз кандай дейсиз? Бул депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүкпү же болбосо убакытты созуу аракетиби? Мен оюмча депутаттык комиссияга эл да, парламенттин көпчүлүгү дагы ишенип турат да. Маселе башка нерседе. Маселе бул акчада. Биз ал эл аралык аудиторлук компанияны нанимать эткенибизде ал 10 миң же 100 миң долларга келбейт. Биз ушуну билип коюшубуз керек да. Алар чоң сумма, ошондой мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Экинчиси, азыр биз мындай негизинен кагаз жүзүндө баарын чыгарып бердик. Азыр тергөө органдарына булар счетный палатаны коет. Ал жерден по позициям келгенде бир жумадачы баарын тактап чыкса болот. Бул жерде мындай оор иш жок да. Бардык интернетте турат мындай бүгүнкү баасы канча турганы. Бизге канчадан келген, ал мындай оор жумуш эмес да. Биз өзгөчө белгилеген жерибиз мындай болду да. Мисалы, өкмөт башында турган киши бул ошону чечет, жоопту ошол башкарат. Биздин Кыргызстанда өкмөт башчы бирөө эле болот. Ошол башкарат. Ким иштеп аткан мезгилинде. Анан ошол жерде кемчиликтер кеткенин биз кагаз менен тастыктап бердик. Биздики бар так. Кагазы тиркелсе дагы мына телекөрүүчүлөр да көрүп атса керек, мындай эч нерсени мойнуна албайт, баарын эле таанып атат да, ошонго элдин да парламенттин дагы суроолору көбөйгөн ошондон болот. Ошондуктан мен бир эле жерин айтайын. Эгерде мына мен суроо бердим мурунку ошол мезгилде премьер-министрге, сиз эмне үчүн ошол Кытай тарапка сиздин айткан сөздөрүңүзгө макул болбосо же сунуштарыңызга алардыкы мындай более катуураак болуп бизге оорураак шарттарды коюп аткан мезгилде бүт өкмөттүн мүчөлөрүн чакырып, бул өкмөт деген коллегиальный орган, керек болсо фракциянын лидерлерин чакырып, комитеттердин башчыларын чакырып, урматтуу жердештерим, мына ушундай ситуация болуп атат, бизге ТЭЦти куруш сөзсүз керек,
акчабыз жок, булардын шарты бир топ биз ойлогондон оор болуп атат деп камерага жаздырып, эгерде биз кылбасак кышта эл үшүйт, кылсак положениябыз оорлошуп атат. Ушунга бир чечим кабыл алышыбыз керек. Келгиле десе, мен оюмча бүгүн бир топ жеңил, эл да түшүнмөктө. Тилекке каршы ошол кылган адамдардын мурунку басып өткөн жолдордогу күмөн кошумча туудуруп атат да. Мына парламентте айтылды, сен бул жерде иштегенде мынча сумма жок болгон, тигил жерде болгондо мынча коррупция болгон деп. Басып өткөн жолдор өтө опасный болуп атат. Элде мындай доверие жок. Азыр бардыгы айтып атат, жана карышкырга кой кайтарткан экенсиңер депчи. Ошондуктан буну тергөө органдары баарын аныктап кагаз менен чыгарганда, мен оюмча бардыгы ордуна коюлат. Эми мына сиздердин парламенттик иликтөөнүн, корутундуу, токтомдун ишин мындан ары тергөө органдары улантып кетиши керек. Эми ошол Кыргызстан Кытайдан алган ошол карзын уурдап кетти деп мындай шектелген адамдардан же тараптардан аныкталып калса, ошол жанагы уурдалган каражат кайра орду толот деп ишенесиздерби? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Эми эгерде тергөө органында, тергөө учурунда ошол сиз айткандай жагдайлар аныктала турган болсо, албетте толук мүмкүнчүлүк бар. Уурдалган акчаларды кайра ордуна коюу керек. Эгерде ошондой жагдайларды тергөө аныктап, мындайча айтканда доказать этсе, мен ойлоймун, толук кандуу аны мына биздин акыркы маалыматыбыз боюнча дагы президент тарабынан ушул коррупцияга учурунда сол жолдорго кеткен акчалар боюнча атайын эсеп ачып, бүгүнкү күнү толук кандуу иштей баштаптыр. Мен ойлойм, ошол жерде ошого байланыштуу ошондой иштерге мындай эсеп ачылып, ошол жерде толук кандуу ошонун баары жөн көзөмөлдөсө болот. Тизмесин го жарыялап койдуңуздар. Анан кийин ошол тизмедеги кээ бир адамдар чет өлкөгө качып кетсечи, анан кимдин эсебинен толтурулат? Эми биз айтып атпайбызбы, ал тизмеде көрсөтүлгөн адамдарды тергөө аныктайт жана сот акыркы өкүмүн чыгарат. Ал жерде тигил же бул күнөөлүү деп биз депутаттык комиссия айта албайбыз. Биз саясий гана бааны бердик, айттык, күмөндүү жагдайлар бар. Анын бар жогун ушул тийиштүү атайын кызматтар, биздин коррупция күрөшкөн биздин кызматтар ошонун бар жогун ине жибине чекти кенен кесири мындай талкуулап, элдин астына, жалпы парламенттин астына көрсөтүп бериш керек. Ошо шектүү адамдар кандайдыр бир жолдор менен чет өлкөгө чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү, коркунучу барбы? Ошол эле мисалы кредиттен алган, пайдаланган пайдасын, байлыгын дагы чет өлкөгө чыгарып кетүү мүмкүнчүлүктөрү барбы? Бүгүнкү күнү биздин депутаттарыбыз дагы ушул боюнча дагы сөз сүйлөп айтышты, өздөрүнүн суроолорунда дагы беришти. Ушул күмөн жагдай жараткан биздин жарандарыбызга дагы чектөө киргизип, алардын мүлкүнө, алардын басып турганда же чет жакка чыкканда бир толук кандуу бир чекит коюшубуз керек депчи. Мен ойлойм, бул биздин депутаттардын сунушун ал тийиштүү органдар чечим кабыл алып, бул багытта иш жүргүзүш керек. Жоопкерчилик ошолордо. Эми биздин полномочияга кирбейт да, ошол укук органдардын өзүнүн полномочиясына кирет. Анан негизи эле биз Кыргызстан бул мындай исторический момент болуп атат. Афера, века, андай-мындай деген сөздөр мына коомдо таркап атат. Ошондуктан биз бунун чекит коюп, эгер туура баа коюлса, мен оюмча Кыргызстандын алдыга кеткенине чоң шарттар түзүлөт, анан коом ачыкталат да. Мунга чейин премьер-министр, президент эмнени айтса, сөзсүз министрлер баягы туура келбей аткарып жүргөн. Кээ бир байкуштар күйүп да жүргөн. Мына азыр эми мындан кийин баары мыйзам таласында болуш керек экенин баары билди да. Өзгөчө бир биз дагы чечим кылышыбыз керек, мен оюмча. Өзгөчө бул чечим болуш керек да. Мисалы, мына чиновниктерби, башкаларбы, ушул мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын бардыгы семьясынын атындагы үйдө жашаса, и семьясынын атындагы машинеде жүрсө. Мисалы, кээ бири 150 000 долларлык машинеде жүрөт, өзүндө костюмчу менен башка иштей жазылган эмес да. Машинеси дагы, үйү дагы. Анан мисалы бир чоң үйлөрдө жашайт, особняктарда. Айына аренда алсаң 5 000 доллардан кем эмес. Буну кимдики деп сураштырып көрсөң, бир башка адамдык болот да, тууганымкы дейт. Анан тууганы 1 айга бериши мүмкүн, 2 айга бериши мүмкүн деп, бирок жылдап жашаганга бербейт да. Ошондуктан биз мындай бир эреже кабыл алсак да, ушул
чиновник болдуңбу, мамлекетте депутатсыңбы, министрсиңби, ошол иштеп аткандан кийин өзүң машинеңде жүрсөң, өзүң үйүндө жашасаң, сен өзүңкү болсо өзүң оформить этип ал. Мыйзамды бузбасаң, сеники болот деген bir ойго келишибиз керек да. Анан бизде мындай эртеден эле даярданып алышат экен. Өзү жыңалач. Азыр мисалы кээ бирлердин ареске коелу десеңер, мындай эч нерсесин кое албайсыңар. Машина да жок да. Болсо bir Москвич же Жигули чыгат да. Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбеген келишимге кол коюлган дегендей дагы сындар мына айтылып атат. Көптөгөн депутаттар айтып атат. Негизинен баягы мурдагы өкмөттүк мүчөлөр, өкмөт башчылары ушул суроолорго жооп берип атат. Бирок ошол эле учурда ушул келишимди ратификациялаган бул жогорку кеңеш деген да сын айтылды да. Жогорку кеңештин жоопкерчилиги тууралуу депутаттардан кандай сөз болду, кандай жооп болду? Мен айтпайм, мен ошол өткөн созушта иштегем, бул экөө добуш берген эмес, мен добуш бергем да. Биз көрдүк 12-жылы, 13-жылдары мына кышта Өзбекстан газ өчүрдү, андан кийин светке нагрузка келип шаарда свет жок, эл тоңду. Ушуну биз көрдүк. Анан ТЭЦти куруш срочно керек экен, маселени чечиш керек экен, электр энергия керек экен. Мына датка кемин анга чейин ачылып элек болчу, негизи мына Өзбекстандан кольцо линиядан ала албай калсак, бизде бул жерде bir запас болуш керек экен шаарды кармаганга деп, демилге ошол жерден чыгып, эл баягы депутаттар практиканы көрүп туруп, анан ошол мезгилде ушундай кылып жакшы кылып айтты, баягы сен эгер колдосоң эл душманы боло тургандай кылыпчы. Депутаттар жакшы ниет менен киргизген. Көрсө ошол мезгилде өкмөт башчы өзүнүн өтө мындай жөнөкөйлүгүнөн дейинби же өтө эмесинен ушул киргизип бизди да курчок илип коелу деген да. Мен оюмча бул жерде депутаттарды эч кандай күнөөсү жок, туура эле кылган, колдоп берген. Ал эми жасалганы башка болуп атат да. ТЭЦ керек да, бүгүн баарыбыз айтып атабыз, керек да. Андан сырткары мына негизи эле ушул Кытайдан алынган кредиттердин баардыгы керек, абдан чоң долбоорлор башталды, алардын баардыгы керек, Кыргызстандын келечеги үчүн, өнүгүшү үчүн керек болчу деген баягы жыйынтыкка баардыгыңыздар эле кошулуп атат, окшойсуздар. Бирок ошого карабастан мына бул датка кемин сыяктуу, түндүк түштүк жолу сыяктуу, ошондой эле жанагы энергия станцияларын куруу сыяктуу бир чоң долбоорлорго кеткен чыгымдар жөнүндө дагы сөздөр айтылды да. Бул багытта дагы кандайдыр бир депутаттык комиссия келечекте түзүлүп калышы ыктымалбы? Албетте, бул маселени баардык биздин депутаттарыбыз көтөрүп атат. Жалгыз эле биз азыр ТЭЦтин айланасында болуп аткан ызычуулар болуп атат да. Бирок мындан да чоң ызычуулар алдыда болушу мүмкүн да. Ошол эле датка кемин подстанцияларын жана линия электропередаштар салганда 1 километр ошол аба чубалгыларын $864,000 айланды деген. Ал чоң акча да, ага деген жаңы асфальт жол салса болот эле да. Азыр мына Токтогул кесинде реконструкция жүрүп атат былтыртан баштап $250 миллион. Жалпысы ал жерге $400 миллион. Датка кеминге $600 миллион. Азыр мына түндүк түштүк жолу боюнча анча деген акча каражаттар. Биринчи ТЭУ боюнча мен билишимче бир сумма айтылган. Азыр реалдуу уже коротулган акчасы башка сумма болуп кетти. Ошон үчүн депутаттык корпус бул нерсени алдын ала алыш керек. Депутаттык комиссиялар түзүлүш керек. Биз аягына чыгып коомчулукка маалыматты беришибиз керек дагы. Тийиштүү мыйзам бузуулар болсо, анда укук коргоо органдарын өткөрүп беришибиз керек. Эң негизгиси депутатский комиссия бардык эле долбоорлорго кийлигишип барганда биз чарбалык ишке туура эмес, бирок азыркы учурда кийлигишкенге туура келип атат. Эмне дегенде биздин мамлекеттин тышкы карызыбыздын негизги бөлүгүн ушул акыркы 4-5 долбоор түзөт да. Ошон үчүн мындан кийинки долбоорлорду ишке ашырып аткан аткаминерлерибиз, чиновниктер ошол ишине кирип атканда эртеңки күн ойлонгондой болуш керек деп эсептейбиз. Кыскача эле жооп берип койсоңуз, ушул окуялардан кийин, ушул иликтөөлөрдөн кийин мындан кийинки өкмөттөр ири долбоорлорду баштоодо, чет өлкөдөн ири карыздарды алууда мындай коркуп чоочулап жумуш кылбай койбойбу? Жок, жумуш кылбай койбойт, тескерисинче бул биз үчүн жалпы болочоктогу ушул өкмөт үчүн, жалпы депутаттык корпус үчүн бул чоң сабак болду. Себеби дегенде ар бир алынып аткан кредит бул эртең бирси күнү жалпы журт төлөй турган акча каражат деп түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ар бир ушундай ири долбоорлорго алынып аткан кредитти өтө кылдаттык менен пайыздык өлчөмүн карап, биздин мамлекетибиздин республикалык бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүн карап, тактап айтканда мындай баардыгын эсепке алып, тактап, андан кийин коомчулукка жарыялап, андан кийин бир мындай чечим кабыл алат деген ойдобуз.
Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн жогорку кеңеш талкуулап жаткан убактылуу депутаттык комиссиясынын бул ТЭЦ маселеси боюнча корутундусун кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.